Söz Madumar Fadıkhan Kimsanbayış'a verildi. Rahmat. Урматтуу министр, берип аткан жоопторуңузда мындай бир маңыз жок да. Жооптордо маңыз жок. Сиз айтыңызчы, ошол Россия Федерациясы менен макулдашылган бир келишим бар экен. Россия Федерациясы бизге 10 мектеп курмак экен. Тажикстан менен бир учурда түзүлүп турдагы келишим, Тажикстанда 10 мектеп курулуп, аларга кошумча Россиянын эсебинен акчасы которулуп, акча төлөп берип, мугалимдери менен кошо иштеп атыптыр. А бизде бир да мектеп куруло элек. Курулмак турсун, мектеп кай жерде курулат, анын жери да билине элек. Муну кандай деп бааласак болот? Биз тараптан кетип бараткан шалакылыкпы, же ишти уюштура билбегендикпи, кандай болот? Бул боюнча мен оюмча уже 1,5 жылдан бери иш жүрүп атат. Анткени мен дагы буга өзүм катышкан болчумун. Азыр сөз 9 мектеп боюнча келишим боюнча сүйлөшүп атабыз. Анткени алар биринчиден өзлөрүнүн параметрлерин беришкен, кандай уровеньдеги мектеп курулушу мүмкүн деп. Анткени биз айтканбыз, бул Газпром кургандай школду мектеп бизге куруп берсеңиздер жакшы болот. Буларга айтышкан, ал частный предприятие курду, андай биздин акчабыз жок, бирок силерди Тажикстанда курулгандай мектепти биз сиздерге куруп бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Ошон үчүн азыр 9 мектеп боюнча сүйлөшүү жүрүп атат. Азыр биз ошо мектептердин проектисин, жердин бөлүнүшүн баарын бергенбиз. Азыр биз ошо орустар тарап ошо проекттерди бекитип, анан бизге азыр соглашениени бериш керек. Ошол болгондон кийин буюрса быйыл же жылдын аягында бул ишке ашып калышы мүмкүн. Ал жөнүндө иш жүрүп атат. Биз расмий Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолуккан кезибизде айтты. Кыргыз тарап качан кыймылдайсыңар деп. Мен ошону уламай айтып атам. Билебиз, алар менен дайым консультация кылып сүйлөшкөнбүз. Консультациянын дагы чеги болот да, 1,5 жылдан бери мени консультация кыласыңар. Консультациясы жок эле бузганды, бузуп курганды куруп эле атпайсыңар. Консультациясы ошол мектеп курабыз деген жерге келгенде эле консультация керек болуп калды. Жок, эми ал орустар тарапында өзүнүн процедурасы бар да, ички тараптан. Биз айтканда эртең келип куруп бер десе куруп бербейт да. Алар даяр экен. Ошону эске алыңыз. Биринчи. Экинчиси мына экспо боюнча. Өткөн жылы экспо өттү. Дүйнө дүңгүрөдү. Кыргыздар баягы эле балеге калган боз үйүбүздү барып тигип койдук. Анан айтып атасыз, карым катнашыбыз күчөп атат, аласа бересебиз көбөйүп атат. 30 жылдан бери болбогон окуялар болуп атат деп. Болгону 5 тонна жүк менен бардыңар. Ал дагы бал. Башка биздин Кыргызстандан ал жака алып барып берер нерсе жокпу? Мына сиз азыр өзүңүз айттыңыз. Кувейт тарап бизден эт сурап атат, Катар эт сурап атат. Дал ушундай сөздү 93-92 жылы айыл чарба министри болуп турган киши ушуну айткан. Ошол менен биз 11 миллион койду дүңүнөн сатып эле кыргыз ит аягына чейин алтынан суу ичип жатып калганбыз. 11 миллион койду. Алар ошол тирүүлөй салмагыны $2,5 алат экен деп жарыя салып жогорку кеңеште. Мына ушундай бир дуулдаганбыз. Кокуй Кыргызстан Борбордук Азиядагы эмес, СНГдагы эң миллионер өлкөгө айланып кетет экенбиз деп. Бале биздин чиновниктерде. Мына сиз айттыңыз азыр, бизге 100 тонна жумасына керек деп айтып атат деп. Азыр Шайлоо мырза айткандай сизге Кыргыз өкмөтүнө эмне тоскоолдук кылып атат? Ирилештирилген мамлекеттик чарба түзүүгө. Ошондо жайыт дагы үнөмдүү пайдаланмак. Биздин асыл тукум койлор пайда болмок, уйлар пайда болмок. Мына Ош эт комбинатын билесизби? Комсомолдо иштеп аттыңыз беле ал кезде сиз? Ошол эт комбинаты бир эле чарба 10 000 тоннага чейин эт берчү. Бир эле чарба, Госпецхоз деген. Асыл тукум букаларды бакчу, бордотуп семиртип, анан тапшырчу. Эмнеге ошолор түссө болбойт азыр? Алар айтып атат, келгиле. Биз берели.
Эми үчүн насыяны ушул тарапка албайсыңар. Мына бергиле, азыр бизге $100 миллион бергиле, кийинки жыл эт менен кайтарып беребиз деп. Бул деген 3 эсе пайда эмеспи Кыргызстанга? Кайдагы жок насыяларды алып келесиңер да. Эмнеге болбосун ушул? Азыр азык-түлүк коопсуздугу чыгып атат. Экологиялык таза тамак деген маселе чыгып атат. А Кыргызстандын кай жерине карабасаң, экологиялык таза да. Эти да, сүтү да, пиязы да, картошкасы да. Мына биздин кесиптештердин коюп аткан маселеси ушунда. Эмне үчүн элчилер курсагын тырмап жатат дагы ушул маселелерге көңүл бурбай атат деген маселе коюп атат. Азыр чуркаган кишинин заманы. Мына биз эгерде кыйналып, кайда сатабыз, кайда алып барабыз, канчадан сатабыз деп кыйналып жүргөн дыйкандарыбыздын баарын башын бириктирип койгон болсо, бир өлкөнүн, бир чоң өлкөнүн 4 ресторанын бага албайбыз. А кайгыбыз дүйнөгө жетет. Сата албай атабыз деп. Мына ушул 5 тонна гана жүк менен бардыңар. Бирок ошол кездеги азыр макала чыгат. Көрөсүздөр, канча киши барган, анын ичинен канча чиновник барган. Спортсмендер барса дагы 5 спортсмен барат, аркасынан 15 чиновник барат. Эмнеге мындай болуп атат? Экспо боюнча биздики маскара, кандай дейсиз? Соңку экспо. Казакстандын павильонун көрдүңүз. Өзбекстандын павильонун көрдүңүз. Айланайын, жетим кыздын севиндей болуп, кыргыздардын турганын көрдүк го биз. Эмне болду? Эмне маселе болду? Эмне кыйынчылык болду? Көп берсеңиз мен жооп берип коеюн. Бул өзүңүз билесиз, бул экспо, бул мамлекеттин жүзү да. Биздин болгон жетишкендигибизди көргөзүшүбүз керек. Бирок мен былтыркы экспого администрацияда иштеп атканда аралашып калдым. Анткени өзүңүз айткандай экспонун деңгээли эң начар жана төмөн болгон. Анткени биринчиден муну жана торгово-промышленный палатасы жылда өткөрүп, ошого байлап коюшуптур. Анан биз баягы барып көргөндөн кийин аргасыздан өкмөт өзүнүн эксперттерин чакырып, кошумча акча берип, анан анда кичине оңдогонго мүмкүнчүлүк болду. Мындай болушу мүмкүн эмес. Оңдолгондон кийинки кебете ошол. Ошо оңдогондон кийин более-менее кейпи да ага чейин вообще киргенге мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошон үчүн биз атайын мен өзүмдүн зам министримди жана бир нече эксперттерди Минтуризмден жиберип, ошону оңдогонго аракет кылганбыз. Эми мындан ары биз азыр жаңы жетекчиси келди, торгово-промышленный палатанын. Өткөндө жолугуп сүйлөштүк. Эмки экспо бул Японияда болот. Ошону биз дагы азыртан сүйлөштүк. Анткени экспого катышканда биз өзүбүздүн мамлекетибиздин жүзүн көргөзүшүбүз керек. Эмнеге жетиштик, эмне чыгарабыз жана кайда баратабыз ошол жөнүндө. Бул сиздин замечанияңыз туура. Үчүнчү маселе. Мына сиздин берген маалыматыңызда карап отурдук. Биз массалык маалымат каражаттарынан алабыз. Барып келди. Расмий сапарга барып келди. Эмне пайда тапты барып келип? Президенттер болгон, барып бир чөйчөк кофе ичип коюп, анан кол кармашып сүрөткө түшүп коюп келе берген. Эмне пайда болду? Мына караңыз, келишимдердин баарын карасаңыз, меморандум. Келишим деген сөз жок ал жерде. А меморандум билесиз, ал юридикалык күчкө эмес. Туурабы? Меморандумга кол коюш үчүн барабы биздин делегациялар? 8 документке кол коюлду деп оозун толтуруп айтат. Карасаң 8-нин 7 меморандум. Эмне пайда табат андан меморандумдан? Бул эми визиттин да мындай түрлөрү бар да. Туура. Анан жөн эле чай ичип келүүгө барат. Биринчи визит бул саясий байланышты бекитүү да. Барып саясий диалогду түзүү. Саясий диалогду түзүш үчүн эң негизгиси бул ошондо турат да. Жолдош министр, саясий сүйлөшүүлөрдү түзүү бул Тышкы иштер министрлигинин иши. Кыргызстандын жетекчилиги баратканда конкреттүү бир, мына Өзбекстандын президенти эмне үчүн 4 айга чейин, 3 айга чейин созду келбей. Келетат деп эшикти шыпырганыңардан бери күздөн бери шыпырасыңар. Суу себеп.
Ana geçe geldi. Emni üçün? Ar bir ütür çekitine çeyin iştelip bütkönde gana geldi. Durao. Bizdikiler aylanayın telefondan gelip ketpeysin de söyle gete öğretkendi. Çay içip kettesi. Ал эми сиздин оюңуз болуш керек. Анда көрсөтүңүз, анда ушул расмий сапар менен барып келген жерлердеги коюлган келишимдерди көрсөтүңүз. Менин оюмду четке кагыңыз. Далилдеп бериңиз. Балан жерге барды, баландай келишимдер түзүлдү. Мен сизге кошуна мамлекеттин президентин айтайын. Мирзиёев мырза президент болгондо биринчи сапарын 5 өлкөгө жасады. 52 миллиард доллар инвестицияга кол коюлду. Есіңізде бар бы? Мына жетекчинин иш билгилиги, жетекчинин иш сапары. Bir өлкөгө барды 17 миллиард, 17,5 миллиард долларга чейин келишим түзүлдү. Биздикилер барды келди деген дугабыз, канча президенттерди карасаң сүрөтү чыгат, башка эч нерсе жок. Муну эске алыңыз. Анан биздин бөлүмгө, урматтуу Улан Бердибаевич, тиянакта муну экинчи пункттун биринчи абзацында мындай деп жазып турат да, чет өлкөдөгү эмгек мигранттардын жыргалчылыгын жогорулатууга дейт. Чет өлкөдөгү мигранттардын кандай жыргалчылыгы бар экен? Бөлүм баш, кандай дейсиз? Окудуңуз да? Окудум, эске алабыз. Жок. Ал биринчи сүйлөм. Андан кийин ооба. Ошо бөлүм башчыдан сурайын деп атам да, бүгүнкү жыргалчылыгынын тереңдиги канчалык экен? Кандай жыргалчылыктар бар экен? Атаган көздөч эске алабыз, соңдоп коебуз. Ай балдар. Ана мына социалдык камсыздоого көмөктөшүү деген. Бул активдештирсин деген сөзүңөр өтө көп пайдаланымсыңар, активдештирсин деген. Ошондон бир кандайдыр бир синонимин тапсаңар да, документ деген кыска, нуска, так жазылышы керек да. Жеткиликтүү болуш керек. Мына ушул жыргалчылыгын таппай койдун да, кандай кылып жогорулатасыңар? Бүгүн канча сантиметр экен, эртең канча болот? Эске алып койгула. Соңунда айтарым, урматтуу министр мырза, сиз мындай бир дасыккан дипломаттардын бирисиз, тилекке каршы азыр ушул силер өтө таңкыссыңар, кадр саясаты өтө таңкыс. Өзүңүз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, саясий дайындоолор болуп калат экен, ага биз алсызбыз дегендей. Ошол тышкы иштер концепциясын даярдасаңыз, жаңы заманга ылайык. Себеп башта 2 полярдуу болгон болсо, азыр көп полярдуу болуп кетип баратат, көп тармактуу болуп кетип. Ошонун негизинде бүгүнкү кыргыз мамлекети кандай тышкы саясатты жүргүзөт, ошонун концепциясы иштелип чыгыш керек. Анан жанагы эртең менен туруп, көңүлүбүз куунак болгон болсо, кошунабызга жакшы мамиле, кошунабыз жаманыраак түш чыгып кетсе, кошунабызга кыйкырып акырып, жок, концепция болуш керек. Кандай дейсиз? Мен толук макулмун, анткени бул как раз жылдын аягында коллега өткөргөндө биз дагы ошо концепция жөнүндө талкуу өткөргөнбүз. Азыр бизде атайын иш группа түзүлгөн. Ошо биз концепцияны азыр толугу менен карап чыгабыз. Анткени азыр дүйнө өзгөрүп атат. Өзүңүз айткандай, көп чакырыктар бар. Ошол чакырыктарга биз кандай реакция кылабыз, ким менен кандай кызматташабыз, биздин жакыныбыз ким болот, алысыбыз ким болот, ошол жөнүндө биз толук ойлонуп чыгып, концепцияны түзүшүбүз керек. Мен сиз менен толук макулмун. Рахмат. Бизге ошол концепция аба менен суудай керек. Себеп биз баягы көңүлүбүзгө жараша мамиле жасабашыбыз керек да. Биздин ар бир мамлекет менен түзгөндө биринчи кезекте кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы деген сөз туруу керек да. Рахмат. Ийгилик болсун, бирок бул толук кандуу эмес да. Улан Бердибаевич, мен ойлойм, жылдын аягында дагы бир маселеге кайрылабыз. Рахмат. Буюрса.